Кезек Орусиядан келген бурят өнерпоздоруна жетти. Алар Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасынын негизинде коюлган «Бий толгунай» аталышындагы моноспектаклин экрандаштыруу жана сахналык көрүнүш менен айкалыштырып, жаңыча ыкма менен тартуулашты. У нас в будущем всегда будут обращаться к произведению Чингиза Айтматова. Он такой для нас. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына мындан кийин да ар дайым кайрылып турабыз. Айтматов биз үчүн бир туугандай. Биз анын чыгармаларына өзүбүздүкүндөй мамиле кылабыз. Анын жазган чыгармалары, көтөргөн темалары бизге да тиешелүү. Менимче бурят, монгол, кыргыз маданияты көп жагынан аябай окшош. Кыргыздар түрк тилдүү, буряттар монгол тилдүү эл болсо да, окшош сөздөрдү аябай көп кездештиребиз. Тарыхыбызда, маданиятыбызда аябай көп байланыштар бар. Бул эң жакшы бир маданий байланыштын башаты болуп калды. Я думаю, что это очень хорошее начало. Айтматов жана театр 40 жылдан бери болуп келаткан салтка айланып калган эл аралык театр фестивалы. Бул мезгил аралыгында Залкар жазуучунун чыгармалары көп өлкөлөрдө сахналаштырылды. Бүгүнкү фестивалга 6 мамлекет катышып атат ушул кезде. Россиядан келди, Азербайжандан, Казакстандан, Түркменистандан, Өзбекстандан, анан Кыргызстан. Менимче эң күчтүү спектакльдердин тобу деп айтсак болот. Ошондой биз каалаган, биз ойлогон деңгээлдеги спектакльдер келген. Первый раз она как будто и ребенок. Айтматовдун чыгармаларында философиялык, социалдык терең ойлор камтылып, адамзат жашоосундагы чоң көйгөйлөр көтөрүлөт. Ошондуктан дүйнө жүзүндө сахналашып, кинолор тартылып, улам жаңы көз караш менен чечмеленүүдө, дейт адистер. Бул Айтматовго болгон ошол башка мамлекеттердин, башка элдердин Айтматовдун чыгармачына болгон мамилесинин өзгөчөлүгү. Мына ушул жагынан алганда менимче бүгүнкү фестиваль өзүнүн максатына жетти го деген ойдомун. Анан эң башкысы биз Айтматовдун чыгармачылыгын жаңыча көз караш менен, бүгүнкү күндүн көз карашы менен карай турган мезгилге келип жеттик. Бүгүнкү ошо бизге фестивалга келген спектакльдердин арасында мына ошондой Айтматовго жаңыча интерпретация кылган сахналык иштер бар. Менимче булар биздин кыргыз элин, кыргыз көрүүчүлөрүн кайдыгер калтырбайт. 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Быйыл анын 95 жылдыгы белгиленүүдө. Бул датага карата Кыргызстанда жана башка мамлекеттерде көптөгөн көргөзмөлөр, фестивалдар жана ар кандай маданий, адабий иш-чаралар өтүүдө.